Тейиттер боюнча сөз кылмакчыбыз. Тейиттер дагы байыркы кыргыз урууларынын катарына кирет. Тейиттер Манас эпосунда да кездешет. Манас эпосто тейиттер кыпчактар менен бирге айтылат. Кыпчак менен тейитти кыргызыңа кеткин деп кыбылага дейин сүрүп кейитти деген Сагынбай Орозбаков атабыздын саптарынан кездештирсек болот. Байыртадан эле тейиттер биздин түштүк Кыргызстанды жердеген эл катары белгилүү. Ошол жерде жердеп турат. Кыргызстандан сырткары тейиттердин басымдуу бөлүгү Ооганстанда, Кичи Памиринде, Кара Тегинде, азыркы Тажикстанда байма-бай жоон топторго бөлүнүп жашап келишет. Ал жактагы тейиттер менен биздеги тейиттердин уурулук түзүлүшү, топтору, уруктары баары далма-дал келет. Тейиттер өз ара кара тейит, арык тейит, уйгур тейит, бай тейит деп 5-6 жоон топко бөлүнүшүп, кыргыздын калыптанышына бир чоң бир салымын кошкон уруулардын бири. Азыркы убакта тейиттер ичкилик тобунда жоон топ болуп турушат.